Астанада улуттук илимий онкология борборунун жаңы корпусу ачылды. Объекттин аянты 60 000 чарчы метрди түзөт. Корпус 210 керебетке ылайыкталган. Бейтапканасы бар. Заманбап шаймандар менен жабдылган борбор бейтаптарды толук дарылоону камсыздай алат. Мындай эл аралык коопсуздук стандарттарына шайкештендирилген борбор Азиядагы алгачкы аба тазартуу жана радиоактивдүү калдыктарды жок кылуу системалары менен жабдылган радионуклиддик терапия бөлүмү да бар. Протон терапиясы дагы иштейт. Азыр бейтаптардын дени сак ткандарынын жабыркашы кыйла азайды. Бул өзгөчө балдарды дарылоо маанилүү. Және де сәулелік терапияның мына Қазақстанда эң өзгөчөлүгү бизде нур терапиясы үчүн жаңа аппараттар орнотулган. Анын ичинде EZIS деген аппарат бар. Ал жасалма интеллекти камтыгандыгы менен башкалардан айырмаланат. Ал жаңы сеанстын алдында бейтапка жаңы пландаштырылган дарылоону дагы бир жолу текшерип, бейтаптын нур терапиясы бул жол менен 1 же 1,5 айга созулат. Жана шишик ал кезде азайып, көбөйүп же чоңоюшу мүмкүн. Мындай учурда жасалма интеллект аны текшерип, дарыгерге белги берет. Муну мындай түзөтүп, нур терапиясын жаса деген сыяктуу. Ошондуктан анда нур терапиясынын терс таасирлери азаят. Белги берет. Мынаны булай түзөтүп, сәулелик жасоо. Сондуктан онда со сәулелик эмнин терс жаңа әсерлери азаят. Онкологиялык борбордун жаңы корпусу президент Касым-Жомарт Токаевдин саламаттыкты сактоо системасын жаңылоо стратегиясынын алкагында курулду. Бул жерде жыл сайын 10 000ге жакын бейтап дарыланат. Казакстандыктар милдеттүү социалдык медициналык камсыздандыруу системасынын алкагында акысыз кызмат алат. Indeed, today is a very important milestone for medicine, for science, but the most important. Азыр бул медицина, илим жана казакстандыктар үчүн, ошондой эле Борбор Азия жана башка өлкөлөр үчүн өтө маанилүү этап. Анткени биз турган бул заманбап борборду залалдуу шишикти аныктоочу эң алдыңкы жана мыкты аппараттар орнотулган. Ал эми залалдуу шишик оорусу адамзат үчүн эң оор илдет. Ошондуктан анын алдын алуу, эрте аныктоо жана тез дарылоо адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн өтө маанилүү. That humanity is facing today. That's why combining prevention, early detection, diagnosis, and prompt treatment is so crucial in order to save so many lives of the people. Мындан тышкары улуттук онкология борборунун жаңы имаратында радиофармацевтикалык каражаттарды өндүрүү үчүн циклотрон өндүрүш комплекси да бар. Бул жерде препараттын 11 түрүн чыгаруу мерчемделип жатат. Алардын 7 Казакстанда биринчи жолу чогултулат.